Салам достор, 11 апрелде жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоосу болгон отурат. Анан бүгүнкү биринчи видео бул биздин шайлоочуларга арналган. Шайлоочу деген ким? Жергиликтүү жамааттын мүчөсү, 18 жашка толгон, биометрикалык каттоодон өткөн, шайлоочулардын тизмесине кирген адамдардын баардыгы ошол жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо катыша алат. Ар бир шаардык кеңешке, айылдык кеңешке ошол айылда же шаарда жашаган жергиликтүү жамааттын мүчөсү болуш керек. Жергиликтүү жамааттын мүчөсү деген ким? Ошол шаардын ичинде же болбосо айылдын ичинде катталган пропискасы бар, каттоосу тууралуу паспортто белгиси бар адам жергиликтүү жамааттын мүчөсү боло алат. Өзүңөр түшүнүп атасыңар, эгерде сырттан келип бирөө добуш берем десе, ал ошол ички жергиликтүү маселелерди чечүүгө эч кандай ичи да оорубайт, башы да оорубайт. Ошон үчүн сөзсүз түрдө шайлоого, жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо ошол жамааттын, айылдын же болбосо шаардын жамаатынын мүчөсү гана добуш бере алат. Ошон үчүн сураныч, ар бириңер ошол шаарда же айылда сөзсүз түрдө жашаганыңар тууралуу каттооңор болуш керек. Анан кийин шайлоочулардын билесиңер, азыркы учурда шайлоочулардын тизмелери, алдын ала тизмелери баардык участкаларда илинген. Сөзсүз түрдө өзүңөрдү шайлоочулардын тизмесине текшерип койгула. Андан сырткары тизме gov.kg деген атайын сайт бар. Сайттын атын азыр видеонун астында окуйсуңар. Ошол сайтка да кирип, өзүңөрдүн аты жөнүңөрдү жазып, кайсы участкага бекитилгениңерди, кайсы шайлоо участкасына киргизилгениңерди көрсөңөр болот. Эгерде силер жаңы паспорт алмаштырып, же кыз келиндер өзгөчө айылга же шаарга келин болуп жаңы келсеңер, эң башкысы 27 мартка чейин шайлоочулардын тизмесине өзүңөрдү каттап киргизе алышыңар керек. Ал үчүн ошол шаарда же айылда өзүңөрдүн пропискаңарды коюп, сөзсүз түрдө жергиликтүү жамааттын мүчөсү катары пропискаңар паспортто көрсөтүлүш керек. Эгерде силерде эски ID карта болсо, анда сөзсүз түрдө ID картаңарды алмаштырышыңар керек. Эгерде силерде биометрикалык паспорт болсо, цондон пропискаңарды алмаштырганда сөзсүз түрдө ошол чиптин ичиндеги маалыматты дагы алмаштырганын текшерип койгула. Анткени силерди кайсы бир жерге эгерде жаңы катталып атсаңар, бирок чиптин ичинде маалыматты өзгөртпөй коюшса, анда силер шайлоочулардын тизмесине кирбей каласыңар, добуш бере албай каласыңар. Ошон үчүн сураныч, сөзсүз түрдө шайлоочулардын тизмесинен өзүңөрдү 27 мартка чейин текшерип, эгерде силер өзүңөр катталган жер боюнча участкада шайлоочулардын тизмесине кирбей калсаңар, тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына барып, арыз жазып, форма 1 үлгүсүндөгү арыз жазып, өзүңөрдү шайлоочулардын тизмесине киргизгенге укугуңар бар. Бул биринчи кадам. Ар бир шайлоочу өзүнүн ошол тизмеге, шайлоочулардын тизмесине киргендигин, кирбегендигин текшерип коюш керек. Экинчиден, добуш берүү күнү өзүңөр билесиңер, добуш берүү процесси саат эртең мененки 8де башталып, кечки 8ге чейин болот. Эң башкысы, силер келгенде участкада сөзсүз түрдө биометрикалык идентификацияны өтөсүңөр, паспорт ала келиш керек. Анан кийин биометрикалык идентификация өткөндөн кийин силерге чек берилет. Чек берилбей калса, добуш бере албай каласыңар. Чек берсе, чек менен паспорт алып барып, бюллетенге алмаштырып, добуш бересиңер. Маанилүү айта турганым, бул ошол добуш берүүчү кабинканын жанында, анан кийин автоматикалык урна болобу, стационардык урна болобу, эч ким турбаш керек. Силер сөзсүз түрдө эркин, көз карандысыз, купуя сырдуулукту сактоо менен добуш бергенге шарт түзүлүш керек. Эгерде автоматикалык урнанын жанында бирөө жарым туруп алып, же участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, же болбосо ГРЭСтин кызматкерлерибиз деп коюп дагы бирөө туруп алса, бул мыйзам бузуу. Анткени силердин ошол купуя сырдуулук менен добуш берүүңөргө шарт түзүлбөйт. Сөзсүз түрдө, эгерде силер урнанын жанына барсаңар, бирөө жарым турса, четке кетирип туруп, андан кийин бюллетенди урнага салышыңар керек. Эгерде автоматикалык урна бюллетенди албай жатса, анда силер ошол шайлоо участкасынын мүчөсүн чакырып, жардам бер деп, ал ошол гана учурда басып келип, бирок силердин бюллетениңерди оодарып карабай, кимге белгини койгонуңарды, анан силерге ошол урнага бюллетень салганга жардам бериш керек. Эч ким силердин бюллетениңерди оодарып, кимге галочканы койгонуңарды караганга укугу жок. Бул мыйзам бузуу. Эң башкы шайлоочуларга айта турган добуш берүү процесси боюнча ушул талаптар. Анан кийин азыр жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо өзүңөр билесиңер, ар бир талапкер, ар бир саясий партия өзүнүн шайлоо алдындагы программасын сөзсүз түрдө ачыкташ керек. Айылдык кеңештерде болгон талапкерлер өзүнүн программасын элге жарыялаш керек.
шаардык кеңештерге бараткан саясий партиялардагы өздөрүнүн программаларын жарыялаш керек. Сураныч, критикалык ой жүгүртүүнү колдонуп, сөзсүз түрдө ошол ар бир программаны талдап чыгып, ар бир саясий партиянын, ар бир талапкердин эгерде айылда жашасаңар, талдап чыгып, чынында эле айткан убадалары ишке ашырылабы, ашырылбайбы, канчалык деңгээлде убадалар так жазылган. Өзүңөр билесиңер, жергиликтүү кеңештердин депутаттары 4 жылдык мөөнөткө шайланат. Эгерде алардын берген убадалары бир 20 жылдан кийин, 10 жылдан кийин ишке аша турган болсо, анда бул кур убада, ишке ашпаган убада. Ошон үчүн сөзсүз түрдө эң биринчи ирет ошол программалардагы убадалары канчалык деңгээлде ишке ашырылуучу текшеришиңер керек. Эми текшерүү булактары катары сөзсүз түрдө массалык маалымат каражаттарын интернеттерди колдонуп карап, чындап эле бул ишке аша турган нерсе же ишке ашпай турган нерсе экенин талдап алсаңар болот. Экинчиден, ошол талапкерлердин ким экенин карагыңыздар. Анткени 30 жылдан бери ушундай саясий же бийлик системасына катышып, улам шайлоодон шайлоого катышып, партиянын атын алмаштырып, же болбосо өзүнүн оппозициячыл же бийликчил макамын алмаштырып, бирок бийликте жүрүп келген адамдар канчалык деңгээлде ушуга чейин иштеп келишти, канчалык деңгээлде өзүнүн сөздөрүн аткарып келишти. Бул дагы абдан маанилүү, анткени эгерде буга чейин жергиликтүү кеңештин же жогорку кеңештин депутаты же аким, губернатор, ким кайсы кызматта болбосун, бирок сөзү менен иши дал келбеген адам болсо, кайтадан эле ошондой кур убада, жалган маалымат таркатуу менен алдап соолап шайланып алганын эле үмүт кылат. Андай адамдар, өзүңөр билесиңер, канчалык деңгээлде иштери чоң суроо. Дагы айтып кете турган нерсе, ошол талапкерлердин жеке өзүнүн адам катары сапаттарын дагы талдап көрүңүздөр. Айым болобу, мырза болобу, айырмасы жок. Башкысы эгерде чындап эле кандайдыр бир коррупциялык иш аракеттерге аралашпаган, кызматтык кыянаттык менен пайдалануу менен өзүнүн жеке кайсы бир бизнес иштерин чечпеген, таза, буга чейин иштеп келген, жоопкерчиликти ала алып тарылган инсандар шайланып атса, ошолорго көбүрөөк көңүл буруп, эгерде мурун кандайдыр бир мыйзам бузууларга катышып келген адамдар болсо, сөзсүз түрдө өзүңөр дагы жыйынтык чыгарып, кимге добуш берериңерди талдашыңар керек. Акыркы айтып кете турган нерсе, бул саясий манипуляция. Өзүңөр билесиңер, азыр шайлоо маалында ар кандай кара пиар, ар кандай жакшы жаман мактоо же жамандоо сөздөрү чыгышы мүмкүн. Талапкерлер боюнча, саясий партиялар боюнча сөзсүз түрдө эми карап көрүңүздөр. Канчалык ошол массалык маалымат каражаттары аркылуу, ТВ болобу, радио, интернет булактары аркылуу чыгып аткан маалымат канчалык деңгээлге чындыкка жарашат. Чындыкка дал келбесе, анда албетте ишенген болбойт. Ошондой эмоция калтырып, жамандоолорго, каралоолорго кошулганыңардан баш тартсаңар, анткени тилекке каршы азыр биздин коомчулукта өзгөчө саясий айдыңда ошондой каралоолор көп болуп, далилденбеген маалыматтар таркатылып, бири-бирибизди чабыштырып, кандайдыр бир коомдук саясий топлоондорго алып барыш оңой болуп калды. Азыр эми бизге башкысы мыйзамдуу, таза, чыныгы шайлоо өткөрүп алууда. Андан кийин административдик ресурс, өзүңөр билесиңер, мыйзам буга чек коет. Эгерде кайсы бир кызмат адамдары, силер кайсы бир компанияда, жеке компанияда, менчик компанияда иштейсиңерби, же мамлекеттик ишканада иштейсиңерби, же мамлекеттик муниципалдык кызматкерсиңерби, ал сөзсүз түрдө мугалимдер менен биздин дарыгерлерге да катышып кайрылып кетем. Эгерде силердин башчыңар, силердин жетекчиңер кайсы бир саясий партияга добуш бересиңер, ошол саясий партиянын үгүт иштерине аралашасыңар, боор тартып жардам беришиңер керек, кандайдыр бир жеңилдетилген шарттарды түзүп бергиле, добушуңарды бергиле деп милдеттенме койсо, бул мыйзам бузуу. Эч ким силерди кайсы бир саясий партияга же талапкерге иштегенге же болбосо добуш бергенге мажбурлоого укугу жок. Бул мыйзам бузуу. Бул тууралуу сөзсүз түрдө силер укук коргоо органдарына, аймактык шайлоо комиссиясына кайрылып, же болбосо массалык маалымат каражаттарына, социалдык тармактарга бул маалыматты илгенге толук кандуу укугуңар бар. Албетте, ошол сиз айткан нерселер боюнча, эгерде кандайдыр бир далилдериңер, аудио, видео жазуулар бар болсо, абдан сонун. Жок болсо, өзүңөрдү коргош үчүн массалык маалымат каражаттары болобу же укук коргоо органдарына кайрылып, ушундай окуя болуп аткандыгын айтып беришиңер керек. Дагы кайсы бир мыйзам бузууларга, административдик ресурска чек коюшубуз керек баардыгыбыз. Анан акыркы айта турганым бул добуштар сатып алуу. Өзүңөр көрдүңөр, 2020 жылы парламенттик шайлоо маалында ар кандай шайлоо процессиндеги ар кандай манипуляциялар, саясий оюндар болуп кетти. Шайлоочуларды товар катары саясатчылар тилекке каршы кабыл алып, шайлоочулар дагы өзүлөрү товар катары болгусу келген адамдар бар экенин да көрсөтүп коюшту. Өзүнүн добушун сатып,
жагабы жакпайбы айырмасы жок, эчтеке чече албайм, эчтеке чечпейм, ошон үчүн мен андан көрө тыйын тыпырын алып алсам, бул ошол күнкүгө мага оокат болот деген адамдар да бар. Тилекке каршы албетте муктаж адамдар дагы көп. Бирок добушуңарды азыр сатсаңар, силер товар катары, товардын иштөө мөөнөтү бар, анан кийин иштөө мөөнөтү товар катары шайлоочунуку бир гана добуш берүү ошол шайлоо күнү эле. Эгерде силер өзүңөр добушуңарды сатып бир адамды же болбосо бир саясий партияны шайлап алсаңар, анда эртеңки күнү шайлангандан кийин силердин мөөнөтүңөр өтөт дагы, силер кереги жоксуңар. Андай депутаттар силерге керекпи? Силер табарсыңарбы? Сөзсүз түрдө ошону ойлонуп, өзүңөрдү, балдарыбызды, кары картаңга таап аларыбызды товар кылбай, саясий соодага барбай добушуңарды сатпагыла.